Азыркы алынган акыркы жаңылыктар топтому: Нуржигит Кадырбеков, Адип Ахлак, нарк населдүү элге сөгүнүү туура келбейт. Алар менен кайым айтышууга убакыт жок. Венгриянын премьер-министри Садыр Жапаровду президенттик шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Асил Кадырбекова: мен Садыр Жапаровдун аялынан үлгү алгым келет. Мелис Мырзахматов премьер-министрлик кызматына барабы. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. Мелис Мырзахматов премьер-министрлик кызматка дайындалат. 10 январдагы президенттик шайлоодо көпчүлүктүн добушуна ээ болгон Садыр Жапаров премьерликти тапшырат дегенди уккандан кийин эл арасында эми өкмөт башчы ким болот деп бир топ аттуу баштоолордун аты аталып талкуу жүрүп жатат. Бүгүн социалдык тармактарда Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов премьер-министр болот деген аңыз кептер тарады. Көпчүлүк Мырзахматовду күчтүү лидер катары сыпаттаса, кээ бирлери аны бул кызматка алып келүүнүн кажети жоктугун айтып жатышат. Айтор мунун чын төгүнүн жакынкы убактарда биле алабыз деп ишенебиз. Эске салсак, Мелис Мырзахматов буга чейин бир топ жогорку кызматтардан сунуш түшкөнүн айткан. Бирок ал өлкөнү өнүктүрүү үчүн премьер-министрлик кызматка гана бараарын билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Фейсбукта кадр маселеси башталды. Новиковдун өкмөт башчылыкка калышын каалагандар Жапаровго кайрылышууда. Өлкөдө президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана референдум өткөнүнө 3 күн болуп калды. Ал арада Фейсбукта кадр маселеси башталды. Колдонуучулар премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиковду өкмөт башчылыкта калтыруу боюнча пикирлерин жазышууда. Социалдык тармактын Орозбек Осмонов аттуу колдонуучусу Новиков боюнча Садыр Жапаровго кайрылган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргыз жараны катары премьер-министрликке Артем Новиковдун калышын сизден сурадым. Мүмкүнчүлүк бериңиз. Жыйынтык кылат деп ишенем. Достор, келиңиздер, биргеликте колдоп жеткирели. Бөлүшүп комментарий жазып койгулачы. Дагы бир мекенчил бол аттуу колдонуучу Артем Новиков жакшы иштеп жатат. Тууган туушкан деген жок. Ордунда эле калып иштей бергени оңбу? Силер кандай ойлойсуңар деген билдирүүсүн калтырган. Алтын Абдалиева аттуу колдонуучу дагы Садыр Жапаровго кайрылган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Артем Новиков ишинде жакшы жактарын көрсөттү. Анын премьер-министрликте калтырууну сунуштайбыз. Анткени анын тууган туушкандары жок деп жазган. Билдирүүлөргө караганда жазылган пикирлерден Артем Новиков өзү эле ылайык, жакшы иштеп жатат, убакыт берүү керек. Эми президенттик башкаруу болгондон кийин Туркия, Америка сыяктуу премьер-министр болбошу керек. Президент эмне дейт экенин ким билет? Бийлик анын колунда. Артем жакшы иштеди. Кайсы улут болбосун, эли үчүн таза иштесе болду. Азаматсың Артем. 30 жыл элин алдаган кары-карышкырларга сабак бердиң. Новиков калыш керек. Башкалары кереги жок. Келгилери келсе Новиковго орун басар болушсун. Абдан туура колдойм. Азыр оке, кыкый деп ой кырды сүйлөбөй. Новиковго мүмкүнчүлүк бериш керек, иштесин. Бардык параметры туура келет. Ананда мыкты иштеп жатат. Артем Новиков калсын. Баштаган ишин аягына чыксын. Орто жолдо калбасын. Көпчүлүк суранат. Иштесин. Негизгиси Новиков түндүк түштүккө бөлбөйт. Булак Супер KG. Бишкекте автоунааларды атайын пульт менен ачып тоноп жүргөндөрдүн видеосу. Бишкекте атайын пульттун жардамы менен автоунааларды ачып, баалуу буюмдарды уурдап жүргөн делип 4 киши кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Милиция көрсөткөн видеодон белгисиз адам пультту пайдалануу менен автоунааны ачканын көрүүгө болот. Ууруларды издөөгө шаар тургунунун арызы себеп болгон. Анда Hyundai автоунаасынан 15 000 сом жана электрондук сакал алгыч уурдалган. Мындан улам милиция шаарда кылмыштуу топ жүргөнүн билген. Алар уурулук кылгандан кийин кайрадан автоунааны жаап, изин тазалап кетип турушкан. Кармалгандардын курагы 18, 22 жана 33 жашта экени аныкталды. Үчөө мурда соттолгондор. Шектүүлөрдүн бири Telegram мессенджер аркылуу сигнализациянын пультунун ордуна иштей турган жабдуу сатып алганын айтат. Мындай жол менен алар 60 машинаны тоношкон. Видеодо милиция кызматкери алар кантип иштегенин айтып берди. 2 киши өздөрүнүн автоунаасында отурса, бири башка машинанын эшигин ачып кирип, ичиндегилерди алып чыгып турган. Ошол маалда дагы бирөө көчөдө кайтарып турчу. Иликтөө иштери уланууда. Булак Спутник KG. Туруктуулук болсун. Лукашенко Жапаровду куттуктады. Беларусь президенти Александр Лукашенко Садыр Жапаровго Кыргызстандагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткенин куттуктады. Бул туурасында Беларусь мамлекет башчысынын сайтында кабарланат. Лукашенконун телеграмында Беларусь мындан ары Кыргызстан менен өз ара кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экени айтылган. Сиздин ишмердүүлүк,
суверендүү Кыргызстандын экономикасынын туруктуу өсүшүн, социалдык туруктуулукту, коомчулуктагы биримдиктин бекемделишине шарт түзүлөөрүнө ишенем деген Лукашенко Жапаровго бекем ден соолук, аманчылык, кыргыз эли менен биргеликте өлкөнү гүлдөтүү максатында ийгиликке жетишин каалаган. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо 17 талапкердин арасынан Садыр Жапаров алдыга чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча расмий жыйынтыкты жарыялай элек. Булак Спутник KG. Асель Кадырбекова: мен Садыр Жапаровдун аялынан үлгү алгым келет. Мен президентибиздин жубайынын маегин көрдүм, таң бердим, дейт ырчы айым Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасында. Абдан жакты, акылдуу, акылман аял экен. Мен көп нерсе аялдан көз каранды деп ойлойм. Жада калса ал саясаттан алыс болсо дагы биз президенттерибизден абдан көп нерсени үмүттөнүүбүз. Урматтуу президент, биз сизге ишенебиз. Мен жалпы элди президенттин шайланышы менен куттуктайм. Алдыда жакшы күндөр гана болсун деп жазган ал. Булак Аргумент KG. Венгриянын премьери Садыр Жапаровду президенттик шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик кызматына талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматынан маалым болду. Өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелерди стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөргөнүбүзгө кубанычтамын. Акыркы жылдарда өнүгүп келе жаткан Венгрия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык мамилелерибиз мындан ары да өз ара урматтоонун негизинде улана берерине үмүт артамын. Венгрия өкмөтү мындан ары да өз ара кызматташууну тереңдетүүгө жана Түрк кеңешиндеги иштерди биргелешип ийгиликтүү жүзөгө ашырууга багытталган иш-аракеттерди улантаарына сизди ишендирем. Жооптуу ишиңизге ийгиликтерди жана бекем ден соолук каалайм деп белгиленет куттуктоо телеграммасында. Булак Назар Ньюс KG. Нуржигит Кадырбеков: адеп ахлак, нарк насилдүү элге сөгүнүү туура келбейт. Алар менен кайым айтышууга убакыт жок. Белгилүү ырчы Курал Чокоев өзүнүн YouTube каналында эстрада ырчыларын, коомчулукта аты таанылып калган аттуу баштууларды чакырып маек курган шоу программа ачкан. Бирок ырчынын бул иши көпкө узабай элди бир топ дүрбөлөңгө салып, ал программасына карата каршы сын пикирлер айтыла баштаган. Мындан улам Чокоев ал программаны жабууга аргасыз болгон. Элди чочулаткан ал кандай шоу программа? Курал Чокоев жана тамашоонун 3 жигити менен келген коноктуу болушунча тажаткан суроолорду берет. Бирок шоунун жүрүшүндө алар сөгүнүп, уят сөздөрдү колдонулат. Көрсөтүү 18 жаштан жогорку адамдар үчүн экени айтылган. Коомчулукта аталган шоуга Кайрат Кыргыз конок болгондон кийин терс пикирлер айтылган. Анда алар уят сөздөрдү сүйлөп, кыргыздын менталитетине туура келбеген жоруктарды жасаган. Бул коомчулукта катуу талкуу жаратып, акыры Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиев төш белгилеринен да ажыратылды. Бул эки ырчыны колдогондор да аз эмес. Алар Курал Чокоев менен Кайрат Прембердиевди мандатынан ажыраткан Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековду кызматынан кетүүсүн талап кылып жатышат. Акыркы болуп жаткан окуяларга Нуржигит Кадырбеков өзү мындай комментарий берди. Менин отставкамды талап кылгандар кыла беришсин. Демократия алардын өз укугу. Алар менен кайым айтышууга убакыт жок. Иштей турган учур азыр. Адеп ахлак, нарк насилдүү элге сөгүнүү туура келбейт. Биз дагы өзүбүздүн жумушубузду аткара беребиз деп жооп берген Нуржигит Кадырбеков. Булак Назар Ньюс KG.